Конституцияга киргизиле турган өзгөртүүлөрдүн бардыгын Кыргыз эли кеңири коомдук талкуудан кийин чечиш керек. Конституциялык кеңешме жарандык коомдун жалпыга маалымдоо каражаттарынан жана оппозиция өкүлдөрүн каптаган кеңири үндөрдү камтышы керек, деп АКШнын элчилиги 27 ноябрда билдирүү таратса, 5 декабрь күнү умтулуу сыйлыгын тапшыруу аземинде АКШнын Кыргызстандагы ыйгарымдуу өкүлү Дональд Лу: Уважаемые коллеги, какие новости в Кыргызстане были самыми важными за последние 18 месяцев с момента нашей последней церемонии вручения наград? Выборы? Коронавирус? Революция? Нет. Самой важной историей последних 18 месяцев было журналистское расследование о преступной империи Раима Миллиона. деп Гебинулай Америка өзү каржылаган Азаттык, Клуб, ОССРП, Фактчек сындуу массалык маалымат каражаттарын мактап, УКМКнын кылмыштуулукка каршы күрөшүү үчүн Голливуд фильмдерине салыштырып өттү. 5 октября ДКМБ арестовал Раим Миллиона. 22 октября они арестовали Камчибека Кобаева. Хоть это и правда, что суд выпустил Раима Миллиона под домашний арест в обмен на обещание выплатить правительству 2 миллиарда сом. Эти шаги – это только начало. Их недостаточно, но они только начало. Это похоже на голливудский фильм про мафию. Демек элчинин пикиринде дүйнөнү, анын ичинде держава аталган АКШны да кыйнап жаткан коронавирус пандемиясы жана 5 октябрдын кесепетинин негизинде Кыргызстандагы бир нече күндүк тынчсыз жагдай өтө деле маанилүү эмес экен. Ал эми АКШ элчиси пикирин билдирген умтулуу сыйлыгын тапшыруу аземин кайрадан эле USAID, Европалык комиссия жана АКШнын мамлекеттик департаменти каржылаган эл аралык коммерциялык эмес уюм интернет өткөрдү. Эми Дональд Лу мактап жаткан айрым сайттардын баракчаларына көз чаптырып өтөлү. Өзүңүздөр көргөндөй, бул элчи мактап жаткан Клуб KG'нин официалдуу Twitter баракчасы. Адатта адам укуктары, сөз эркиндиги сындуу баалуулуктарды туткан бул сайт тескерисинче кимдир бирөөнү шылдыңдап сөгүнгөндү жакшы көрөт окшойт. Баса, элчи мырза мактап жаткан Клуб KG сайты актыңдай акын Элбирбек Иманалиевди чубак деп кадырсыз адамга салыштырганын коомчулук далилдеп элек. Элчи Дональд Лу маданиятсыздын туучукусун көргөзгөн аталган сайтты эмнеси үчүн мактап жатат? Дональд Лу мактап жаткан дагы бир маалымат булагы Азаттык тууралуу. 1970 жылдардын башында Азаттык радиосу СРУнун бюджет аркылуу каржыланган. Анткени Конгрессте жеке уюмдарды каржылоого мыйзам тарабынан тыюу салынган эле. Кийинчерээк радиостанциянын СРУ менен байланышы жөнүндө жарыялангандан кийин тыюу алынып салынган. Азаттыктын андагы негизги максаты СССРдеги нааразычылык отун күчөтүү болгон. Бүгүнкү күндө АКШ Конгресси бул медианы эмне себептен каржылап келе жатат? Албетте бул кызыктуу суроо. Баса, СРУ деген АКШнын борбордук чалгындоо агенттиги дегенди билдирет. Бул агенттиктин негизги кызматы чет өлкөлүк уюмдардын жана жарандардын иши жөнүндө маалыматтарды чогултуу жана талдоо болуп саналат. Дональд Лу мактаган Азаттык радиосу акыркы учурда демократиялык баалуулуктарды жамынып алып, Кыргыз мамлекетиндеги коомдук саясий кырдаалды акырындап курчутууга багытталган деструктивдүү иш-аракеттерди улантууда деген пикирлер дагы бар. Балким ошол себептен Азаттык радиосунун материалдары көбүнчө саясатташып, бир жактуу болуп калып жатат. Аталган радио өз материалдарын жарыялоодо көбүнесе өкмөт уюмдардын батыш өлкөлөрүнө берилген оппозициячыл саясатчылар аркылуу коомго өздөрүнө дал келген пикирлерди таратууга аракет кылышат. Акырындап эл арасында Азаттык радиосунун Кыргызстандагы ишине нааразычылыктар арбууда. Ал эми социалдык тармактарда Азаттык көпчүлүк учурда АКШнын гана кызыкчылыгына жооп берген, чыгымчыл материалдарды даярдайт деген пикирлер тарууда. Мындан 1 жыл мурун экс-президент Сооронбай Жээнбеков президенттик кызматын аткарып жүргөн мезгилде Жээнбеков Инстаграмда комментарий жазуу функциясын өчүрүп койду. Жээнбековдун видеосуна баланча дизлайк басылды деп чуу кылган Азаттык Азимжан Аскаров тууралуу жазылган макалалардын комментарий калтыруу функциясын эмнеге өчүрүп койгон? АКШ каржылаган массалык маалымат каражаттар жана өкмөт уюмдар дүйнөгө демократиялык баалуулуктар деп аталган нерсени алып келүүгө талыкпай аракет кылып жатышат. Бирок адам укуктары деген Американын өзүндө ток креслосун колдонуп,
өлүм жазасы дагы деле колдонулуп келет. Өлүм жазасы 2005-жылга чейин балдарга карата колдонулуп келсе, ал эми аялдарга карата ушул күнгө чейин колдонулуп жатат. АКШдагы шайлоо процесси да демократиялык идеалдан алыс. Муну жакында өткөн президенттик шайлоо жакшы көрсөттү. АКШдагы президенттик шайлоодо ачыктан-ачык бурмалоолор болду. Муну жада калса Трампка каршы америкалык маалымат каражаттары да моюнга алып жатышат. Эгерде каза болгон шайлоочулар добуш беришсе, бюллетендери бар 100 миңдеген каттар жасалма даректер менен жөнөтүлсө, жана шайлоо комиссиялары республикалык байкоочуларга добуштарды саноого мүмкүнчүлүк бербесе, анда шайлоону кайра кароого негиз бар. Бирок мындай дооматтарга карабастан соттор утулган Трамптан баш тартып жатышат. The citizens of this country have come out in record numbers. This is a record. There's never been anything like it. To support our incredible movement, we won states that we weren't expected to win. Florida, we didn't win it. We won it by a lot. I want to thank the American people for their tremendous support. Millions and millions of people voted for us tonight. And a very sad group of people is trying to disenfranchise that group of people. And we won't stand for it. And we were getting ready for a big celebration. We were winning everything, and all of a sudden it was just called off. The results tonight have been phenomenal, and we are getting ready. I mean, literally, we were just all set to get outside and just celebrate something that was so beautiful, so good. We were getting ready to win this election. Frankly, we did win this election. We did win this election. So our goal now is to ensure the integrity for the good of this nation. This is a very big moment. This is a major fraud in our nation. We want the law to be used in a proper manner. So we'll be going to the U.S. Supreme Court. We want all voting to stop. We don't want them to find any ballots at 4 o'clock in the morning and add them to the list, okay? It's a very sad moment. To me, this is a very sad moment, and we will win this, and as far as I'm concerned, we already have won it. So I just want to thank you. Бирок өз башындагы чөптү көрбөй, бирөөнүн башындагы дөөнү көрөт деген кыргыз макалы сунду. 5-декабрда АКШнын Бишкектеги элчиси Дональд Ло парламенттик шайлоодогу добуш сатып алуу сыяктуу көрүнүштөрдү сындаса, АКШ дароо эле миллион лакап аты бар Райымбек Матраимовду Американын кара тизмесине киргизип, атүгүл аталган өлкөнүн мамлекеттик секретары Майк Помпео мен Кыргызстандын мурдагы аткаминери Райымбек Матраимовду жана анын жубайын Магнитский мыйзамына ылайык коррупцияга айыптап жатам деп Твиттерге жазып жетишти. Эми Матраимовду АКШ элчиси жана мамлекеттик секретары айтпаса деле, бүткүл кыргызстандыктар Матраимовдордун мыйзамсыз миллион экенин, Матраимовдор соттордон кутулуп кеткен күндө да коом арасында эл соту бар экенин жакшы билишет. Бул иште кеп башкада. Кыргызстандын кылмышкеринин да, таза адамынын да тагдырын Кыргызстан өзү чечет. АКШ эгер ошончолук Кыргызстанга күйүп жатса, Матраимовдордун иши мамлекеттер аралык коррупция экендигин эмнеге ачык айта албайт? Матраимовдорду ким миллионерге айлантты? Анан эмненин негизинде АКШ Кыргызстандын ички ишине кийлигишип жатат? Эмне үчүн булар тууралуу үн катпайт? Ну, это, мне кажется, то, что там происходит, это беда. Беда Киргизии и киргизского народа. Ну, как выбором, так переворот. О чем это говорит? Вы знаете, это даже не смешно. Вы знаете, о чем это говорит? Это говорит о том, что ну ведь это как во многих этих странах они же первые шаги делают на пути к собственной государственности, к оформлению этой государственности, к формированию культуры государственного развития. Вот я уже много раз говорил своим коллегам, вот ко всем нашим постсоветским странам нужно относиться с особым вниманием и очень осторожно поддерживать вот эти ростки государственности. Ни в коем случае не вмешиваться со стороны, с какими-то советами и с рекомендациями, а тем более избегать всякого вмешательства. Потому что это разрушает хрупкие
только нарождающиеся институты суверенитета и государственности в этих странах. Надо дать возможность людям самим аккуратно строить это отношение внутри общества. Просто показывая примеры, но не лезть, как слон в посудной лавке там со своими предложениями, со своими миллионами в один или в другой адрес, поддерживать то одну, то другую сторону. Сөздүн акырында эч бир мамлекеттин ички ишине кийлигишүүгө укугу жок. АКШ жетекчилери кесиптешип Путиндин кеңештерин эске алар деген ишеничтебиз.